Arjumada bir jolun ақтаңдай çıgat efirge. İşembinin geçinde bolbosa saat 7'de tuğanlar kayradan kulak salgıla. Kalın yurtqa geçende ırda perem sezimde. Amansınlar bu barınlar ağala sakal jaşkarı. Oturaygan jaş ballar ağeleçe kapallar. Bolbosum üyden olturgan bütündü kırgız jergede. Çalpınar sözlü kavıllal an demese geçende. Ekranға жақындап жалпыңар бері келгелі. Ақтаңдай мына баштардың қанда алатоны жаңыртқан қыздарым келді жаныма. Kırmızı көйлек киінген қиладан бері білінген. Барқыттан көйлек киінген балу нерсе білінген. Апапақ көйлек киінген алатон елі сүйінген. Айтылу жаллаваттың жерінен тоқтосындай атамдың намын алған қадимки филармония залында. Болбосым танымал болғым барына маданият тараптан далай емгектің келген атқарған ел içinde тақшалған дағыдан қатып шыққан қарачың оуыншылық жағынан дастаншылық жағынан қаншаң ошол ойлоймын қарқырадай тізілген суырылып шыққан жаштардан дирқұмар мына қарачы шәкіртінің ершітіп атайы келді жаныма анда бақылда бұрдап той туралық алатоның барына құш келіпсің қонақтар құйылты бұрда бергелі анда кезектің бүгін қоволы дилқұмар сізге берелі шәкіртіңіз ырдасын шәнісін чоғу көрелі шаңғылдап ырдап бергелі бұл деген бабалардан кел атқан байырқылардың дөңгелері Başında bakıldap sayrap uşunte baştaldı mına görsötü Anda kalganın kızları ustardan göröldü Tırmanda kızıl sen bolsan Kırandan sokkun jel bolsun Akbu bir bolup kılaqtap Jaşını par men bolsun Ақ жамғыр болсың жаздағы Мен болсам алша шақтағы Салқынға бұссам қызарып Сен үсең ошол Salkınga bıssam kızarıp Sen üsön oşol yalcan Jayloda jaşıl köl bolsa Çalkıp sen tolsun Hakkı bir bolup kılaqtap Yaşını par men bonsun Hakkı bir bolup kılaqtap Yaşını par men bonsun
Бәлли, арбаңыздар ала толық қалың жұрт, Ақтаңдай. Сіздердің назарыңыздарда азыр эле Ақтаңдайда шаңшып, мына Атбай жұртқа жақшынақай шығарманы тартуылаған Тоқтосын Тыныбеков атындағы Жалал-Абад облыстық филармонияның солисти, элибизге белгилүү ырчы, обончу, аткаруучу, дастанчы Дилкумар Жолдошова өзүнүн шакирти менен келип отурат. Куш келипсиз. Рахмат. Азыр жаныбызда ошо жаркыраган Жакшынакай биздин кызыбызды ээрчите келипсиз. Шакиртиңизди кененирээк тааныштыра кетсеңиз эл журтка. Бул Айбике, аты Айбике, фамилиясы Кудайбердиева. Бизде ушул Жалал-Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда азыр чогуу эмгектенип жатабыз. Жаңы эле ушул Бишкек шаарындагы Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайды бүтүп, бизге азыр жумушка кирип, анан дагы азыр сырттан окуп атат. Бүбүсарай Бейшеналиева атындагы искусство университетинде окуп атат. Өтө керемет. Сон анда сизди улай эле шакиртиңизден дагы Айбикеден дагы бир жакшы чыгарма угалы, анан кийин маекти улап кетели. Келиңиз. Мажүрүм талоштун символу деген чыгарманы жакшы бир чыгарманы аткарып берейин. Бажырайган жаздын деминде баргансызбы ошко бир жолу, башын ийип назик чөгүнөт, мажүрүн талоштун символу, башын ийип назик чөгүнөт, мажүрүн талоштун символу. Көктөн келген көрктүү убакта, көргөнсүзбү ошту бир жолу, кыркырым чач кыздай кылактай, мажүрүн талоштун символу, кыркырым чач кыздай кылактай, мажүрүн талоштун символу. Сагынамын ошту ардайым, сагынамын жапкан ак нанын, ак бурага бирдей жанашкан, сулайман тоштун символу, ак бурага бирдей жанашкан, сулайман тоштун символу, сулайман тоштун символу. Азамат чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Абдан сонун керемет. Эми кеп кетчөлү. Мына акыркы учурларда биздин ушул Актаңдай теледолбоору элдик өнөрдүн туу чокусу аталган манасчылык, төкмөлүк, дастанчылык, ырчылык, кыяк ойногондор, негизи күү черткендер, элдик ырларды эргите аткаргандардын баарын биз такай ушу улуу муундан баштап жаштарга чейин чыгарып келебиз да. Мына абдан жакшы ырчы ушул кыздар кошулуптур сиздерге. Негизи ошол филармониянын жамаатында кандай жаңылыктар бар, эмне кеп бар дегендей, акыбал кандай, ал кандай дегендей да. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Абдыбали аке, сиздер менен көрүшүп, куттуу студияңыздарда отурганыбызга кубанычтабыз, чакырууңуздарга рахмат. Бизде азыр Токтосун Тыныбеков атындагы Жалал-Абад облустук филармониясында ушул жаш кадрлар менен толукталдык. Концерттерди берип атабыз байма-бай. Мынакей стационардык концерт деп коет, ошол өзүбүздө өткөн концерттер.
ошол 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата Жалаң филармониянын айымдарынан түзүлгөн кыз келиндер ошол концерт бердик. Эл аябай жакшы кабыл алышты. Кийинки концертти 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата мырзалардан 2 эсе көп тамаша деп кайрадан мырзалар, Жалаң мырзалар концерт беришти. Залыбыз толуп, билетибизди эл сурап, мынакей дагы суроолор боюнча мына апрелдин 23-үндө дагы биз ушул концерт берип атабыз. Дагы ушундай, анан кийин быйылкы жыл көбүнчө биз ошол гастролдук концерттерге көп арнадык. Буюрса ошол гастролдойбуз. Анан чыгармачылык жамаат аябай эмгектенип атышат. Бизде баары жакшы. Эң сонун экен. Биз айрыкча мына азыр социалдык баракчалардан тынбай көрүп атабыз. Бир карасак, бир жерде илгери баягы Байдылда кайда туз берип жүрөт, койлордо Чыңгыз кайда, Фариз менен Лондондо деп айтчылы, азыр филармониядагылар деле ошондой болуп калды. Аябай жакшы шарт түзүлүп, ийгилик болсун. Эми бүгүн көбүрөөк сиздерди ырдатып алалы. Себеби биздин Актаңдай теледолбоорунда быйыл 25 жыл. Анан ошол жакында биз май-июнь айларында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен буюрса Ош Бишкек чоң телекөпүрө Алтын комуз байгесине арналган айтыштарыбыз да башталат. Ага чейин ошол сиздерге окшогон таланттууларды көбүрөөк чакырып, эл журтка көрсөтүп алалы деген ошол мезгилибиз, учурубуз. Келиңиздер, эми сапарды улайлы да, алдыны көздөй сиздердин өнөрдү көбүрөөк элге тартып алалы. Жакшы болот. Анда мен Бурул Стамкулованын Ата эне кадырын ким билет деген ырын ырдап берейин. Өлүмдүн кадырын өксүгөн жан билет, жокчулук кадырын көксөгөн жан билет, сүйүүнүн кадырын жетпеген жан билет, достуктун кадырын жетпеген жан билет. Бирок атанын кадырын ким билет, бирок эненин кадырын ким билет. Күлкүнүн кадырын муңайган жан билет, жаштыктын кадырын улгайган жан билет, ден соолук кадырын оруган жан билет, оорунун кадырын доорукер жан билет. Бирок атанын кадырын ким билет, бирок эненин кадырын ким билет. Баланын кадырын балага зар билет, жарынын кадырын акылман жан билет. Бардыгын адамдык дил билет, бирок ата эне кадырын ким билет. Бирок атанын кадырын ким билет, бирок эненин кадырын ким билет. Бардыгын адамдык дил билет, адамдык дил билет. Бар болуңуз. Дайыма адамдык сапатты биз бийик көтөрүп, бири-бирибизге бул тирүүчүлүк мезгилде ушул колдоо көрсөтүп, негизи эле ата эне деген өзүнчө бир башкача. Ошол үчүн ата эненин кадырына жетүү бул ар бир эле пенденин, ар бир эле инсандын негизинде. Кээде мындай салыштырып көрсөк колунан деле келе бербейт, бирок ошол ата эненин кадырына ошол дайыма сыйлап баркына жете жүрөлү. Ошол сөздөр бул ар бирибизге кулагыбызга күмүш сырга. Эми Айбике келиңиз, сизден угалык. Анда эмесе мен ашык деген чыгарманы аткарып берейин.
каратып, Кажыбат батыр о жигит, кайраттыңа мен ашык, ашыкмын мен, аны билсең, ой жириген ой, мен ашык. Мелмилдеп жаткан гүл ашык, мекин дала жер ашык, мекеним балбан улуу деп, мен тургай сага эл ашык, ашыкмын мен, аны билсең, ой жириген ой, мен ашык. Асманда алтын күн ашык, арада жашыл гүл ашык, ар күнү кирип түшүмө, айрыкча сага мен ашык, ашыкмын мен, аны билсең, ой жириген ой, мен ашык, ой жириген ой, мен ашык, мен ашык. Жакшы. Сиз бул комуздан тышкары эжекеңиз чертип берет экен, андан сырткары оркестрде да ырдайсызбы? Оркестрда мен ырдап көрө элекмин, бирок ошол ырдаганга аракет кылып, азыр даярданып жүрөм. Негизи ошого дагы мындай даяр экен дегендей бир ойдо отурам да. Ал сиз ошол күрөң кейипти бүтүп, анан бул жакка дагы тапшырып дегендей, азыр эми алдыңызга дагы чоң милдет жүктөлүптүр, келечекте ошол милдеттер ийгиликтүү болуп, алдында Кыргызга таанылган мыкты чыгармачыл инсандардан болушуңузду биз каалайбыз. Келиңиздер, эми сапарды улайлы. Ооба. Биз анда ушул Айбек экөөбүз даярдаган дагы бир чыгарманы аткарып берели. Дуэт. Ай чыкканда балбылдап, айды көрсөм сени көрүп тикпей берем жалдырап. Айдан табам элесиңди, айдан түшүп келесиңби жан эркем, келесиңби деги сен. Айдан табам элесиңди, айдан чыгып келесиңби жан эркем, келесиңби деги сен. Суу жээгинде кучактап, сууну көрсөм сени көрүп карай берем жалдырап. Суудан табам элесиңди, суудан чыгып келесиңби жан эркем, келесиңби деги сен. Суудан табам элесиңди, суудан чыгып келесиңби жан эркем, келесиңби деги сен. Жылдыз болуп койнума, күлүп келип эркелечи колун коюп мойнума. Жүрөк какшайт не кылайын, кара көзүм багалайын, анан айын жан эркем, анан айын жан эркем. Жүрөк какшайт не кылайын, кара көзүм багалайын, анан айын жан эркем, анан айын жан эркем. Ай келесиңби жан эркем, келесиңби деги сен, келесиңби деги сен, келесиңби деги сен. Ай жакшы. Адамдар баргы экрандын арт жагында көрүп отургандар да кошо
ырдап баардыгы жыргабатты окшойт, бийлеп дегендей. Репертуарды абдан мыкты даярдап, эл журтка ошол өзүңүз башында санат термелерден, дастандардан кошуп, элдик ылдардын баарын аткарып келесиз да. Анан көп жыл мурда мен казынаны карасам, бир Жалал Абадта мыкты концерт берген экенсиз да. Ошолорду көрүп алып айттым, ошондо бир чоң концерт берген экен, эми дагы деле Дилкумар айым даяр эле болуп калса керек, өзү сольный концерт бергенге деген бир ой пикирлер бар. Туура эле ойлопсуз. Мен чындап баягы ал жакта бул жакта жүрүп, турмуш шарт менен болуп жүрүп, көп жыл концерт койбой калыптым да эми. Ошол Жалал Абад шаарына. Анан ошол мен 14 майга концертимди койгом өзүм. Баягы күн өтө берет экен, убакыт зымырык куш экен да, мындайча айтканда. Ошол билинбестен ошо чыгармачылыгыма 20 жыл болуптур. Чыгармачылыгыма 20 жылдыгына карата ошол 14 майда ошол Жалал Абадта концерт берип атам. Эң сонун экен. Сизди да чакырам. Буюрса баралы, ырдайлы, коштойлу дегендей. Келиңиздер эми. Дагы кийин кайсы чыгармага топтолобуз? Арзыбек Бедияровдун Сүйбөйт деп жүрөсүңбү деген бир жаңы чыгармасы бар эле, ошону ырдап берейин. Жүрөмүн жалгайын деп үзүлгөндү, жүрөктүн ушул болду түшүнгөнүм. Кымбатым кыйнай бербей таштап койчу, кылгырып иштен жаштын төгүлгөнүн. Үзүлбөс үмүтүмдү үрөймүн күнү түнү, сүйүүгө дарманы жок, сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Сүйүүгө дарманы жок, ай сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Жүрөмүн улайын деп бөлүнгөндү, кошулбай калып кеткен көңүл көрдүм. Кымбатым кыйнабачы кыйын экен, кылгырып үн сөзү жок сүзүлгөндүм. Карматпас үмүтүмдү калчаймын күнү түнү, сүйүүгө дарманы жок, сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Сүйүүгө дарманы жок, ай сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Агытып сана деген көңүлүмдү, арманга батып жүрөм күнү түнү. Арманга орутпачы, ансыз да сыздап жүргөн жүлүнүмдү. Үзүлбөс үмүтүмдү үрөймүн күнү түнү, сүйүүгө дарманы жок, сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Сүйүүгө дарманы жок, ай сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Карматпас үмүтүмдү калчаймын күнү түнү, көздөрүң айтып турат, көрбөйт деп жүрөсүңбү. Көздөрүң айтып турат, ай көрбөйт деп жүрөсүңбү. Сүйүүгө дарманы жок, ай сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Бар болуңуз. Буйруса, ушул убакыт деле аз эле калыптыр, бая билинбей, саналуу ушул күндөрдөн кийин эле элге отчет бере турган мезгилиңиз экен. Биз ийгилик каалайбыз. Чармачыл болсун, аншлаг болсун деп коет го, элдер айтат. Зал толо, гүл толо кучагыңыз. Рахмат Анан айтамыз. элди ырга ушул аябай баарында сан миңдеген элдин баардыгын ошол өнөргө байытып, ыр чачып, буйруса жакшы бир аябай бир жагымдуу концерт болот деп ишенебиз. Ийгиликтерди каалайбыз. Келиңиз эми сизден угалык. Мен өзүмдүн тайкем Анарбай Райымхановдун сөзү онуна таандык. Сезген жоксуң деген чыгарманы
барым мүнөтү бир болуп кайткым келди. Sen anı sezgen joksun, sen anı bilgen joksun. Karanın menden uzady, көңүлдү жырмап тозам. Артыңда кала бердимби, арманда жүрөк сыздап. Артыңда кала бердимби, арманда жүрөк сыздап. Sen anı, sen anı, sen anı sezgen joksun, sen anı bilgen joksun. Sen anı, sen anı, sen anı sezgen joksun, sen anı bilgen joksun. Sen anı sezgen joksun. Эрте агайын тартат дегендей, Анарбай Райымканова агайыбыздын ырларын жалпы кыргыз журтчулугунда баарыбыз эле ушундай мыкты сүйүп угабыз, мыкты өнөрпоздор аткарып жүрөт. Баягы атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу салтты буйруса уланта бериңиз. Үйүнүңүз да жакшы назик экен, Айбике кызыңыздын. Эми келиңиз дагы улай берели, сапарыбызды жакшы жагымдуу чыгармаларды аткаралы. Эл журтубуз угуп бүгүн Актаңдайдан бир чер жазып, кумарын жазып алсын. Түмөнбай Байзаковдун сөзүнө жазылган Паризат деген ырдырдап берейин. Açılışın akmandın oy, Kozosундай Паризат oy, Maz kılışın çaң kettin oy, Bozosундай Паризат oy, Паризат oy, Паризат oy, Dari çaңдан kol uzat oy. Şirindigin Taşkenttin oy, Mayezindey Паризат oy, Jumşaktığın Moskönün oy, Şayısınday Паризат oy, Паризат oy, Паризат oy, Dari çaңdan kol uzat oy. Eşigingdin aldынан oy, ertelige çötömün oy, Çilbi kara yüzüngdön ayya, gözüngdön ayna geteyin ayya, Паризат oy, Паризат oy, Dari çaңdan kol uzat oy. Hazret Ayub Arslanba oy, Avatımsın Паризат oy, Ozuma salsan erigen ayya, Navatımsın Паризат oy, Паризат oy, Паризат oy, Dari çaңdan kol uzat oy.
тош саласың паризат ой, мұқтаж болған жүрекің ой, тош саласың паризат ой, паризат ой, паризат ой, даричамдан қол ұзат ой. Азаматсыз. Көптен бері ушул чыгарма аткарыла эле. Бир учурда келип биздин ушул Кыргыз Республикасынын эл артисти, элибиздин белгилүү атактуу кыздарынын бири Салама Садыкова келип ырдап кетти эле. Көп жыл болду эле. Анан ошодон бери мына мен экинчи жолу угуп атышым. Бар болуңуз. Мыкты аткаруу. Бул ушундай чыгармаларды көбүрөөк элге жаратып, көбүрөөк элге алып чыгып, негизи элдин ичинде бизде көп учурда мен көп байкайм, ушул чыгармачыл адамдар такай катар ырдалып жүргөн ырларды эле ырдай беришет көбүчө. Мен ошондой байкайм да, мага ошондой туюлат. Негизи бизде баягы аткарылбай, унутта калып келген чыгармаларды көбүрөөк алып чыксак дагы жакшы болот да. Биздин көксөгөн эл тээрдеги максатыбыз да ошол да. Абдан сонун, жакшы, аябай сонун болду. Ооба, бул чыгармага кайрылып калганымдын себеби кече жакында биз Сармерденге бардык. Бишкек шаарында УТРКнын Сармерденине барганда Сузак районунун кыздары менен Талас районунун жигиттери ошондо кыз-жигит Сармердени болду. Анан ошондой эми Сузактан кетип аткандан кийин, Барпатанын жеринен кетип аткандан кийин ошол биздин өзүбүздүн сузактыктардын ырын ырдаш керек болду да. Анан кийин ошого даярдаганмын да. Даяр болуп калган экен. Эң сонун, эң сонун. Анан Айбике, Айжамал деген да кыз бар. Булар ушу голосовка алып беришти. Анан кийин Назгүл, Тазагүл Казакова деген бизде кыякчы кыздар бар. Алар кыяк менен чертип өзүчө иштеп чыкканбыз да. Сонун. Себеби Сайтбек Муратов атабыз ошол кыяк менен ошол паризатты негизи аябай сонун кылып аткарганда, анан ошол биздин Залкар мына Эмгек Баатырдын алды, чоң акын, үлкөн акын Барпыны чыгарган. Ошол Түмөнбай Байзаков абдан мыкты сөздөрүн жазган да. Мына элибиз ырдап жүрөт. Ошол ылайым ушундай чыгармалар көбүрөөк жаңырышына тилектешпиз. Эми билинбей убакыт эле баягы өтүп кете берет экен. Келиңиздер, эми дагы бир эки чыгарма ырдап бериңиздер, анан кийин биздин көрсөтүү деле соңуна чыгат. Өзүбүздүн жердештерибиз деп кабыл атып калганда эмес, өзүбүздүн жердешибиз, өзүбүздүн агайыбыз Арзыбек Бейжаров агайыбыздын Бозойдун нуру деген чыгармасын аткарып берейин.
болуңуз, бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтер болсун. Кээде ушундай байкатпай коюшат, ушундай да болот. Эми келиңиз, Дилкумар айым. Мына билинбей биздин көрсөтүү соңуна чыкты. Өзүңүзгө микрофон берелик. Каалоо тилектер болсо айтыңыз да, анан кийин бир шаңшып берип көрсөтүүнү жыйынтыктап алалы. Мен ушул бизде азыр жалпы кыргыз элиме, ушул кыргыз элибиз менен алтын көпүрө болуп, бизде ушундай биздин өнөрүбүздү тартуулатып, ушундай бир мүмкүнчүлүктү түзүп берген жалпы ЛТР телерадио компаниясынын жалпы жамаатына ыраазычылык, сизге ыраазычылык, дайыма чакырып ушул эфириңиздерге бизди элге тааныштырып турасыздар. Ошол сиздер да бар болуңуздар. Ушул кыргыз элимде дайым жакшылыктар болсун. Ушул укканыңыздар ыр болсун. Биз болсо жакшы ырларды сиздер үчүн аткара берели. Элмирбек Иманалиевдин Сүйүүнүн мерез мыйзамы деген чыгармасын аткарып берейин. Өкүттү кусалуу жараттуу, өзгөчөң армандың азаптуу, өзөктү тытмалап да бир түн, өзүңсүз дагы бир таң атты. Өзөктү тытмалап да бир түн, ай өзүңсүз дагы бир таң атты. Мелжиген дүйнөмө батпайм жан, мен келем сен эшик ачпайсың, мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың, мен жетчү бактының ыйлатып, ай мен кетчү жолума таштайсың. Мен чыгалгыс сананай, сүрүнгөн жаранай, сүйүүнүн бул мерез мыйзамы, сүйдүргөн сүйгөндүң аябай. Сүйүүнүн бул мерез мыйзамы, ай сүйдүргөн сүйгөндүң аябай. Мелжиген дүйнөмө батпайм жан, мен келем сен эшик ачпайсың, мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың, мен жетчү бактының ыйлатып, мен келчү жолума таштайсың. Адашкан жөжөбөй, сени издеп чыйпылдап жөнөмөй, серпилсем бир сенсиң билмексен, сен үчүн бир жалгыз мен өгөй. Серпилсем бир сенсиң билмексен, ай сен үчүн бир жалгыз мен өгөй. Мелжиген батпайм жан, мен келем сен эшик ачпайсың, мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың, мен жетчү бактының ыйлатып, мен келчү жолума таштайсың, мен келем сен эшик ачпайсың. Ай бар болуңуз. Кайран Элмирбек өзү жаш болсо да канчалаган мыкты чыгармаларды калкыбызга таштап кетти. Жайы жаннаттан болсун. Экинчи өмүрү, өнөрү улана берет. Ошол уул кыздарына берсин ылайым. Эл журт такай ырдап жүрө берелик. Сиздерге ушул келип атайын чыгармачылык ийгилик аябай жакшы мыкты чыгармаларды аткарып бердиңиздер. Бар болуңуздар. Келечекте биз дагы көп биздин ЛТРдин эшиги ачык, Актаңдайдын эшиги ачык, келип мыкты чыгармаларды аткарып кетесиз деген ойдомун. Кадырман телекөрөрмандар, бүгүн биздин
Элтерде Актаңдайда ушу биздин конокторубуз Жалал Абад шаарындагы Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы облустук филармониянын солисттери болду. Сиздерге дайыма ошол жарык маанай каалайбыз. Дилкумар айым, сизге чыгармачыл Айбеке айым, сизге чыгармачыл ийгилик каалайбыз. Кыздарыбыз чыга берсин, ушинтип ээрчитип чыга бериңиз. Ийгиликтер болсун, буйруса. Бийик сахнанын өргөсүндө көрөлү. Кадырман телекөрөрмандар, сиздер элтерден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Ал эми биз кийинки көрсөтүүдө жолукканча сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.